Урматтуу достор, бул менин атам Каримов Жоошбай негиздеген тарых музейи. Бул Лейлек районунун Маргун айылындагы Мырзабек Боятов атындагы орто мектептин ичинде түзүлгөн. Бул жерде Маргун чөлкөмүнөн түзүлгөн. Менин оюмча 3000 тегерегинде ушундай буюмдар сакталган. Жердин астынан казылып алынган ар түрдүү. Мисалы мен силерге тааныштырганга аракет кылайын. Бул кумган окшойт. Мондай бир жердин астынан казылып алынган ар кандай карапа ушундай буюмдар экен. Мына могулар ар кандай суу куя турган идиштер, элдин турмуш тиричилигинде колдончу буюмдар да. Мисалы, булар жезден, темирден жасалган ар кандай идиштер экен. Могул болсо аябай эле эски экен. Мындай көчүп турат. Мындай кеселер бар. Мисалы, могулар болсо жана согуштун мезгилинде колдонгон идиш окшойт. Мону курдун бир жерине тагынып алып, суу куюп ушинтип алып жүрсө керек. Бул жерлерде болсо мондай буюмдар бар экен. Ал эми бул жакта карай турган болсок, мына кадимки эле темирден жасалган бычактар тери менен капталган сырты. Бул сап жагы. Бул жерде эчкинин тыбытын алат окшойт менен. Дагы бир кызыктуусу бар экен. Бул кадимки эле кылыч, сынган кылыч деген ушул болсо керек. Мына сабы өтө чирип калгандыктан кылыч. Карасаңыздар, кылыч сынып калган. Бул эмне экен? Ушундай бир ар кандай буюмдар бар. Мисалы, бул шам жакса керек. Шамды коюп койсо керек үстүнө. Бул кадимки кесе экен. Жыгачтан жасалган. Бул Советтер Союзунун таандык радио экен. Бул жерлерде эмне бар? Бул жерлерде бул кадимки үтүк болуш керек. Ичине чокту салып, ысыгандан кийин асты тегиз үтүктөсө керек. Ушуну менен. Мындай бир ат жабдыктары, ар кандай буюмдар. Ташчырак экен, ташчырак. Ал эми бул жерлерде болсо кол өнөрчүлүккө таандык ар кандай буюмдар. Ал бул жакта баягы эгерден алдын жерди казат. Ошол умоч деп коет беле. Умоч болуш керек, өгүздөргө салып сүйрөтчү. Бул омочтун учуна кийгизип коюп, жыгачтын учуна анан тартса керек. Бул кадимки соко. Жыгачтан жасалган. Бул жаргылышак дейт. Мына тешиги бар кадимки. Салып айландырат. Бул очок тулга деп коет беле, тул дейт беле? Тулга. Мондай буюмдар бар экен. Ал эми бул жакта акча тыйындар экен. Нумизматика, иликтеншүү буюмдар. Ар кандай. Мына акча. Акчанын бардыгы бул жакта экен. Бул жакта болсо караңыздар. Териден жасалган кадимки бут кийим. Аябай эле эски экен. Ушундай бир буюмдар бар экен. Бул эмне? Бул баягы аңчылыкка чыкканда алып келген мүйүздөр. Ушундай буюмдар сакталган. Аябай тар болгондуктан ар бирин өзүнчө бөлүп койгонго да мүмкүнчүлүк болуптур. Бул илмек окшойт. Ушундай бир ар кандай буюмдар сакталган.
Оқушылар мұны тарих сабағынан практика жүзінде келіп көріп кетішеді. Мына тас шырақтар арқандай.